Азыр сиздерге биз негизи гитара менен ырдачубуз. Азыр гитарабыз, к сожалению, жок. Бирок акапелла ырдай берели. Казакча бар. Неге сени сагынам, көрмегенби жан сендей, әлде өзүңдү тааныганым, мына өмүргө келмей. Кетпеши энди жанымдан, сезим жанымда жылуу барын. Байкатпай жүрөк неге сезимимди орладың. Өмүрүм менин өмүрүм, бөлөнөдө болсо менде көңүлүм. Өмүрүм менин өмүрүм, Кел жаным карышка, ушайык бирге, колумдан уста. Кел жаным алыска, кетемиз энди, колумдан уста. Кел жаным карышка, ушайык бирге, колумдан уста. Кел жаным алыска, кетемиз энди, колумдан уста. Бали, азаматсыңар. Нурдөлөт, Аиданы тааныганга чейин ырдачың беле, же Аиданы таанышкандан кийин сен дагы ырчылыкка кызыгып кеттиң? Негизи мен өзүм ән жазам, өлең жазам, гитарада ойнайм, домбурада да ойнайм. Экөөбүздүн тең кесибибиз негизи музыка мугалими. Меники эстрада вокалдан мугалим, анан мектепте дагы мугалим музыкадан. Нурдөлөтки гитарадан мугалим. Экөөбүз тең музыка жагын бүтүргөнбүз. Чын айтсам, мен Нурдөлөттү өзүмдөн таланттуураак деп эсептейм. Себеби мен мындай нота менен отуруп ушинтем да, Нурдөлөттө слух аябай күчтүү. Комуз болсун, домбура болсун, любой нерсени, фортепиано болсун, гитара болсун ойноп кете алат. Анан өзү ыр чыгарат, обон чыгарат, композитор сыяктуу да, буюрса болочокто дагы сонун ырларды өзү чыгарат деп ишенем. Күйөө болобуз. Мага караганда Нурдөлөт таланттуураак. Күйөө болобуз, жөн адам эмес экен да.